Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программада элдик макалдарды чечмелейбиз. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда деген терең маани камтылган элдик макал. Бул макалды адегенде эл арасынан сурап көрөлү. Тишиң барда таш чайна дегенди кандай түшүнөсүз? Жаш болгондо иштеп эмет деген сөз по-моему. Күч кубатың барында колунан келген ишти жаса деген мааниси. Пока сенде бир нерсеге мүмкүнчүлүк болсо, ошону туура колдонушуң керек. Колдон келип турганда баарын жайлаш керек деген эле кетти. Когда молодой делай дегенде мааниде. Ал күчтөн тайылып кечте колдон келген иштин баарын кылыш керек деген. Же бир булашта турасың, же бир башка жерде турасың, колуңан келип турганда колуңан келгениңди жаса деген мааниде тишиң барда таш чайна. Азыр жашпыз, иштеп алышыбыз керек. Эртеңки күнү бизди бирөө бакпайт да. Ошон үчүн билимиң барында, ошону эмне кылыш керек? Кийин карып каласың дегендей. Күчтүү болуп турган кезде көп нерселер жаза ал деген мааниде. Билимиң барда, күчүң барда, ден соолугуң барда, эркиң барда жакшылап иштеш керек, эл үчүн эмгектениш керек, окуш керек. Биз жаштар колубузда бардык нерсе турса, ошону астыбызда турган берилген бир шансты кой бербей жасап алуубуз абзел деп эсептейм да. Возможностьтер болсо, ошончолук бир максат коюп, ал максатта да чоңураак максат коюп, ага жетишке аракет кылыш керек деп. Жашыңда мээнет кыл, карыганда көрөсүң дөөлөттү деген шылда. Кыргыз эли ташка тамга баскандай сүйлөгөн эл болгондо, элибиздин ичинен кара жаак, кызыл түлдүү чечендер көп чыккан. Анан ал жөн эле айта турган сөздү алар макалдаштырып, фразеологизмдер менен, лакаптар менен куйлуштуруп айткан да. Жөнөкөй сөздөргө караганда эми ал кыргыздын макал лакаптары ушунчалык терең, ушунчалык кооз, ушунчалык мындай жеткиликтүү, көркөм келет да. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп айтат да, ошо сыяктуу да. Мисалы, тиш жаш кезде таш чайнасаң да болот. Таш чайнап бардык ишти кылсаң да болот. Эмне жесең да жарашат, себеби тишиң бар, ал чайнаганда аш болот. Эгер муну түз маанисинде түшүнсөк, тиш адамдын тиши көбүнчө жаш кезинде бүтүн болот да. Анан бара жаштын өтүшү менен картайган сайын тиши түшүп, ар кандай тиштин ооруларына чалдыгып, анан тиши түшүп азая баштайт да. Тишиң бар кезде колуңан келип турса, керек болсо ташты да күкүм кылып чайнап алып коюуга мүмкүнчүлүгүң болгон убакыт болот экен. Анан ошондой убакта ар кимиси баалаганы баалап, баалабаганы колдон чыгарып жиберет дейт. Ал эми ошондой маалда ташты да бир кырата чайнай турганда алың бар кезде башка иш эмне болуп калыптыр, ошо бир жакшы ишти бүтүрүп кал деген маани. Тишиң барда ел журтуңа иш кылып кал. Күчүң барда, алың барда, көчө таптап жүрбө, ичкиликке берилбе. Эл жериң үчүн кызмат кыл. Ата энең үчүн, өзүң үчүн кызмат кылып ал. Иштей турган ишиңди жасап кал. Эртең тишиң түшөт, кемшейип каласың, ошондо жалдырайсың. Эми чайнап калгын, элге иштеп калгын, жашап калгын деген сөз деп түшүнөм да. Бекерпоздук менен убактыңды өткөрбө. Ошол тим эле тарсылдап, таш чайнагыдай болгон күчүңдү жумшап, эмгектенип, иштеп, элиңе кызмат кыл. Бир кызыктуу өмүр сүрүп ал, кызыктуу ишти бүтүрүп ал, өмүрдүн баркын сезип ал деген мааниде. Кийин өкүнүп калба. Иштесең ишке тойбой, аш жесең ашка тойбой. Толуп болуп турган убагыңда сен иште, эмгектен, эмгегиңен баар табасың. Сен ошол тишиң барда таш чайна дегендин өзү ташка негизи эч кимдин тиши өткөн эмес. Бирок ошол ташты талкалай турган күчүң турат. Дареметиң турат сенин. Ташты талкалап, тим эле ташты жара турган күчүң турат. Ошону сен ошол күчүңдү бекерге кетирбе, жалкоолукка алдырба. Алды күчтүү кезиңде көп нерсени жасайсың.
таш болсо да чайнайсың дегендей, кандай оор жумуш болсо да аткарганга жаштардын энергиясы бар, күчү бар. Жаштык кезиңде көп нерсеге жетишсең болот да. Ошол эле убакта эскертүү берип атат. Мунун терең маанилүүлүгү ошондо. Сен азыр ушундай толуп болуп, күчкө толуп иштесең, ишке тойбой турган убагыңда жалкоолукка алдырсаң, кандайдыр бир бекерпоз болуп убактыңды өткөрүп алсаң, эртеңки күнү сен тишиң жокто аш кайда дейт. Сен өзүңө ошол тамак ашты да таап жей албай калган абалга келип каласың. Кейиштүү абалга каласың деген сөз да. Анан да бир нерсе бар. Бийликте турганда, өзүңдүн кызматта турганда, баягы кандай кеп айтсаң жарашып турган кезде бардык нерсеге жасасаң болот. Анан ошол бийликтен таягандан кийин бакең баягыдай эмес, баягыдай болсо аягыдай эмес деп каласың да. Мурдагыдай эле өзүң баягыдай кылып буйрук берейин десең сени эч ким укпайт. Баягыдай кылып сурансаң чуркап келип жасаган эч ким жок. Демек эмне? Тишиң барда таш чайна деген кызматың бар кезде көп нерсени жасасаң болот. Ал кызматтан тайгандан кийин баягыдай сага эч ким чуркап келип кол кошуруп акежан сиздин бир ооз кебиңизде эч ким айтпай калат да. Адан көрө өмүр деген өзү күлүк да. Өмүр деген өзү чуркап турган нерсе. Бүгүн бар, эртең жок. Анан ошол учуруң өтөт. Анан кийин баягыдай көзүң жетип турат, бирок ошого жасаганга алың күчүң кубатың жетпей калат. Тишиң барда таш чайна деген макал көп учурда кыскартылып экинчи сап айтылбай калат. Мына ошо тишиң жокто аш кайда деген экинчи сабы ар башкача кабыл алынат окшойт. Улантсын билесизби ушунун экинчи сабын? Тишиң барда таш чайна, астыңа койсо ашты жеп сал, жыргап. Тишиң жокто аш кайда дейт. Тишиң барда таш чайна. Билбеткем. Тишиң барда таш чайна деген экинчи сабы бар да. Тишиң барда таш чайна жок. Тишиң жокто аш кайда дейт. Тишиң барда таш чайна, экинчи сабы кандай? Уланысын билбейм бирок. Тишиң барда таш чайна дейт. Андан кийин аш кайда дейт. Жаш кезиңде таш чайна, карыганда аш чайна дейт эмеспи? Тишиң кеткенде аш чайна болуш керек. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш чайна да. Аш кайда дейт. Тишиң барда таш чайна, тишиңден кийин аш кайда деген эми бардык нерсенин өз учурунда деген нерсе да. Тишиң барда аш чайна дегенин экинчи сабы бар, тишиң жокто аш кайда деген. Анан бул баягы адамдын өмүрү ар кандай курак менен козголот эмеспи? Бала кезден карыганга чейин ар бир курактын өзүнүн бир жакшы мезгили бар деп коет. Орусча айтканда у каждого возраста свои прелести деп коюшат го. Ошондой баягы тишиң барда аш чайна деген алга күчкө толуп турганда, тепсе темир үзө турган куракка келип турган, момундай элди коргойгон, элдин кызматына жарай турган, алга күчкө келип турган бир курактагы жаштарга, жигиттерге карата айтылган да. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда дейт. Бул түз маанисинде тишиң бар кезде эле тамак ашты көбүрөөк ичип жеп кал, анан кийин тамак иче албай каласың деп түшүнгөндө болбойт. Бул ошол адамдын ишине карата, аракетине карата, алга сүрөп айтылган сөз да. Ошо күч кубатың бар кезде иштеп кал. Анан кийин күч кубатың тайып, карууң кеткен кезде жасай турган иштериңди жасай албай каласың, өкүттө каласың, арманда каласың деген маанинде айтылган сөз. Тиш жокто только жумшак нерселерди жеш керек да, себеби ал аш болбойт. Анан аш кайда болот? Аш качан тиш барада болот да. Анан бул жерде жаш менен карынын мындай салыштыруу. Өзүң каалап турган тамакты ошону жакшылап жей албай калсаң, анан ошонун кордугу да бар да. Таш анан аш, таш менен ашты салыштырып көрчү. Таш деген капкат, аш жумшак. Бирок жуп жумшак нерсе дагы караганда сага сиңипсиз. Карылыктын бир өкүнүчтүү жагын көрсөтүп атат да. Ташты жайнаган, ташты жарган жаштыктын белгисин айтат. Мисалы үчүн окумуштуулар болсо жаш кезинде илимий иштерин алга жүргүзүш керек.
дыйкан чарба болсо ошол жашыраак кезинде күч кубаты бар кезде жерин иштетип бутуна туруп алыш керек. Дарыгерлер болсо ошол жаш кезинде жаңы билимдерин жаңы адабияттар менен толуктап окуп алыш керек. Мисалы үчүн ал карган кезде китеп окуш дагы бир нерсени түшүнүш да кыйын болуп калат. Андай убактын колуң мүмкүнчүлүгүң кетип калгандан кийин таш эмес ашты да чайнай албай каласың дейт. Аш бар болсо дагы. Ал эми да ошондой кубаттын карооң жок, мүмкүнчүлүгүң жок калганда чайнаганга таш тургай аш дагы жок болуп калышы мүмкүн дейт. Анткени ашка да тишиң өтпөй калышы мүмкүн биринчиден. Тишиңин баары түшүп карып, сары таш сары тиш байбайчы деп болула деп бала кезде ата берчү эмес беле ошондой. Сары тиш болгон учурда тишиң толук болбогондо ашты да жөн жей албай каласың. Анан ошол аш болбой да калышы мүмкүн дейт. Анткени каруу кубатың жок калса, сени караган жакшы дөөлөттүү карлык берсин деп тилеген кыргыз. Карыган кезде жанагынтип карлар үйүнө алып барып салган кыргыздар болгон эмес. Балдар ата энесин кудайындай кастарлап баккан. Тилекке каршы азыр башка заман келип калбадыбы? Мына ошо карлар үйүндөгүлөр деле аш калбай калган үчүн айла жоктон ошо өкмөттүн колун карап аш жеш үчүн, аш чайнаш үчүн карлар үйүнө барып калып атпайбы? Анан ошондой өз убактысында, ар нерсенин өз убактысында экен. Анан кыргыз дөөлөттүү карлык тирилсин деген, ошо дөөлөттүү карлык берсин, балдарыбызга ыйман берсин. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда деген макалга кандай үндөш макалдарды айтсак болот? Төгүядан өткөн соң о дегенин курусун деп коет. Же болбосо жол кеткен соң кылычыңды ташка чап деп коет. Ушунун баарысы мааниси боюнча келип эле тишиң барда аш чайнага окшош. Анткени ошол жасай турган ишти убагыңда алың күчүң бар кезде жасап калбасаң, кийин өкүнүп каласың. Ошо колуңдан келип турганда алың кубатың бар кезде элге кызмат кылам десең, ошол өзүң максатыңа жеткенге аракет кылып, алдыңа койгон максат милдетиңди аткарып, бир жакшы иш жасап кал деген сөз да бул. Эл арасында көп колдонулуучу айдаганын 5 эчки ышкырыгын таш чырат деген макалды ортого салалы. Бул сөздү укканда айласыздан уртумда жылмаюу жаралып, жашоодо көп нерселердин чен өлчөмдөрү жогорулап кеткенсип. Айдаганын 5 эчки ышкырыгын таш чырат деген кандай түшүнөсүз? Эми баягы колундан эчтеке келбей эле өзүчү салып эле кете бербе деген сөз да. Колуңан эчтеме келбейт, бирок асманды сүйлөйсүң деген мааниде да. Колунан эчтеке келбеген адам өзүнүн кылган ишин билбей эле сүйлөй берген. Колунан келбеген жумушту мен аткарам деп кандайдыр үчүн чыгарган. Азыркы жаштар көп эле ата энесинин тапкан акчасыны мелип жүрөт да, мындайча айтканда кыйын болуп чачып жүрөт, өзүнүн тапканына эмес да. Типа эч нерсең жок эле кыйын боло бересиң дегендей. Эчтекеси жок эле өпкөлөнүп жүргөндөр болсо керек да. Бир аз буюм тайымың болуп калса, өзүң көтөрүп каласың деген сыяктуу эле. Колунда эчтекеси жок, а бирок көөдөнү асманда. Колуңдан эч нерсе келбесе деле бир нерсеге мактана бербей деген маанини туюнтат. Айдаганың болсо эмнете эчтеке колунда эчтеке жок болсо деле баягы пырылтып сүйлөй берген кишини ошентип айтат. Билими жок болсо дагы баягы аябай өйдө сүйлөп, өзүн көрсөткөндөрдү ошондой түшүнөм. Кичине эле элден өйдөрүп болуп калсаң же кичине бирдемкең бар болуп калса, сүйлөгөнүбүз айга чейин эмеспи? Өзү араңдап эле анан ойду оңкоруп, тоону тоңкор берген адамдар ошондой болот. Бул макалдын тарбиялык мааниси зор. Адам ийгилигине канаттанып, мурдун көтөрүп калган учурда жакшылыкка үндөп, намысын ойготуп, жаратмандыкка умтултат деп ойлойм. Эми бул айдаганын 5 эчки ышкырыгын таш чырат деген бир момундай бир кур көөдөк, мен көөдөк деген адамдар болот. Мен кыйын деп эле көөдөнүн көтөрүп, башка бирөөнү жактырбайт. Анан кийин даже өзүнө араң жактырган кишилер болот да. Анан кийин Кудай салбасын, айдаганы 5 эчки ышкырыгы таш чарып, мен кыйын деп эле ар кимге көкүрөгүн көтөрө берет. Анан кийин мына ошонан кийин атаң бир карапайым элдин ичиндеги бир акылдуу киши айтат: "Эй, ата, кара тигинен. Айдаганы 5 эчки ышкырыгы таш чарат" дейт. Ар жагында эчтекеси деле жок, бирок меле сүйлөгөн сөз асманды сүйлөйт.
өзү эчтеке кылбайт, бирок дагы эле кыйынсынып, мен баарын кылып коем, өзүн кыйын сезген адамдарды айтат да. Бир 3-4 ыр жазып койсо, же бир 3-4 обон жазып койсо, же бир 3-4 роль аткарып койсо, анан дейт, мага дейт, эл акыны деген агам демчин бербейт дейт. Мына да, мага эл жасыс деген агам демчин бербейт дейт. Мага эл артист деген агам демчин бербейт деп көкөрөктү көтөрүп ошентет да. Эми бул албетте көкөрөктү көтөргөн жакшы, дем болуш керек, өзүнө өзү ишениш керек, бул жакшы да. Бирок ошо менен бирге өзүнө сын көз менен караш керек. Ай, мен эмне кылдым? Чын эле ошол эл жазуусуна, эл эмгек сиңирген ишмери деген наамга, Манас орденине мен татыктуу иш кылдымбы деп өзүнө өзү суроо коюш керек да. Жок, бизде андай суроо койгондор аз. Жок деп айтпайм, бар, аз андайлар, билдиңби? Вот анан кийин ошо менен муну бүгүнкү күндө мен ошолорду айтар элем. Айдаганы 5 эшикке ышкырыгы таш жарат деп. Бизде азыр кыйналып орусча, кандайдыр бир башка тилде популизм деген сөздү колдонуп алышып, анан которо албай кыйналышып жүрүшөт го. Но айдаганын 5 эчки ышкырыгың таш жарат, ошо популисттерге тиешелүү. Жасаган ишиң көп деле кыйраткан иш эмес, бирок рекламаң күчтүү дегендей сөз да. Мисалы үчүн бир айрым коомдор бар го, баланча коомдун президенти дейт да. Барсаң, жалгыз секретарь, бир офиси бар, ана өзү иш кылып аткан эле жакшы билбейт. Анан президент деп жастырып алган сыртына жалтыратып читем эле. Ичинде экөө да. Эмне кылып атканды эле өздөрү жакшы билбейт деп жашап атат деген, ар кайсы жерден акча таап жашап атышат. Анан ошол айткың келет да, айдаганың 5 эчки ышкырыгың таш жарат деп эле жазганын көрсөң, укмуштай бронза менен жалтыратып жаздырган президенти депчи. Көп мааниде караса болот. Мындай социалдык жагынан, экономикалык жагынан алганда тилекке каршы баягы чабал өрдөк мурду чат дегендей, бул чабалдар өзүн укмуштай кылып көргөзгүсү келет. Анан ошол баягы колунда эчтекеси жок туруп, башкаларга кыйынсынгандарды айтат да, айдаганы 5 эчки ышкырыгы таш жарат деп. А кээ бирлер айдаганы 5 эчки эмес, 5 короо кой, 5 үйүр жылкы болсо деле мындай жупуну өзүн билдирбей жүргөн кишилер болот. Анан бул колунда эчтеке кокон тыйыны жок, анан башкаларга кыйынсынган, анан баягы сүйлөсө асмандын башын сүйлөгөн, өзү болсо жарытылуу иш кылбаган бир кишилерди ушинтип сындап каймана мааниде баланчага окшоп айдаганы 5 эчки ышкырыгы таш жарып калыптыр деп коюшат. Мына кийинки кездерде жамыратып берди. Эй Богу, ой Кудай, ай симелеби. Наам дегенди жамыратты да. Эл жазуучусу болгон киши калбады, окшойт деп ойлоймун. Эл артисти болгон киши калбады деп ойлоймун. Мен туура түшүнсүн. Мен чыныгы таланттарды, чыныгы жазуучуларды өмүрүмдүн акырына чейин сыйлаймын. Хоть мага жакшылык кылса, жамандык кылса дагы. Так? Бирок момундай компанияга айландырып жибергендин өзү бул таланттардын баркын кетирүү, жазуучулардын баркын кетирүү, чыгармачылыктын баркын кетирүү. Дүйнөдө чыныгы чыгармачылыктан оор иш жок, чындап келсе. Ал мындай сыртынан караганда жеңилдей көрүнөт. Сыртынан караганда деп кыйшаңдап паспорат ыр жазып койгондой көрүнөт. Сыртынан караганда сахнага чыгып деп кыйшакта ойноп кеткендей көрүнөт. Жок, андай эмес. Чыгармачылыкта оор иш жок. Чыгармачылыктын иши менен чыныгы дыйкандын иши, жер чаап аткан. Же чыгармачылыктын иши менен аска тоону аралап мал багып жүргөн малчынын иши, же шахтердин иши тең. Дал ушундай. Ошондуктан мына ушул жерде айтар элем. Ошо жанагы макал бүгүнкү күнү эң сонун кылат ушул. Айдаганын 5 эчки ышкырыгың таш жарат деген эмени мен ушундай эки мааниде түшүнөм. Өтмө маанисинде, бүгүнкү учурдун маанисинде. Турмушта кээде бир курдумак кишилер бар да. Өзүнүн турмуштагы ордун билбейт. Өзүнүн коомго жасап койгон ишин билбейт. Бир элге жаккан, элдин жүгүн көтөрбөгөн кишилер көбүнесе сабырдуу, салмактуу, иштеген иши менен айткан сөзү төп келип, элдин бир көңүлүндө жүргөн сыйлуу кишилер болот да. Анан кээде бир курдумак кишилер болот. Дайым алдыга чыккысы келет, сүбөсүн көтөргүсү келет, мактангысы келет. Ошо жасап койгон иши кичинекей эле нерсе, тиякта багы кадырлуу, барктуу, элге эмгеги сиңип калган
кишилер сабырлуу турганына карабастан жулунуп жулкунуп ошол алдыга чыккысы келип, өзүн көрсөткүсү келип, дымактанып турган адамдар бар да. Ошон үчүн жанагы мактанчаагыраак, ушул жеңил мүнөз. Популист катары көрүнө калат болгондо да. Мактанчаак. Анан ушулорду тарбияга ошентип эле чакырып койгон. Ай, тиги койчаны айдаганы бешечки, ышкырыгы таш жарат. Ошонун кебин кеп кылбай эле коюлачы деп. Ушундай бир сонун терең маанилүү философиялык мааниси бар. Анан ар бир адамдын жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө таасир берип, анан намысына тие турган макалдын бири да булчу. Ошол өзүнүн кылып аткан ишине жараша баягы шаардана кылбай өтө эле аша чаап кеткен нерсе да. Өзүнүн кылып аткан иш кылбай туруп эле кыйкыра берген адамдар. Же болбосо ошол өзүнүн кылып аткан иши мындай арзыбай турган эле нерсени мындай аябай көбүртүп жабыртып айта беришет да. Мен баланчаны кыйратып салдым, баланчаны жасап салдым депчи. Айдаганы бешечки, ышкырыгы таш жарат деп, бечаранын өзүнүн абалын кара. Бул өзүнүн кейпин кара. Анан дагы ышкырыгы таш жарып коет. Мактанганын кара мунун. Мактанганына тиги айдаган эчкиси эле көрсөтүп турбайбы мунун алабазын. Анан ошого карабай, эми тиги мактаныч кылып атканын деп, эл ошону келекелеп, сындап, ордуңду билбейсиңби деп, мындай бир ошонун бир жанагы мактанчагына, курдумактыгына элдин баа берип койгон бир улуу мүнөздөмөсү деп түшүнсөк болот. Түз маанисин алганда анын балким бешечкиси деле жок. Болгону анын кыйкырыгы бар, үнү бар, анан өзүмчүлдүгү бар. Өзүн өтө жакшы көрөт да, анан өзүн акылман сезет, өзүн кыйын сезет дагы, өзүн көтөрүп, сүйлөп, кандайдыр бир баягы элге кызматын кылып, унчукпай, уюп отурган уюткулуу элдин арасында ал көзгө көрүнө калат да. Кандай ойлойсуз? Эмнеге 5 эчки деп айткан? 5 койду айтып койсо болбойт беле? 5 эчки мүмкүн бир нерсенин символу же ошону көрсөтөт. Эмнеге эчки эмес, мисалы же ат эмес, ошондой да. Жылкы. Эчкилер өзүңөр билесиңер, эркиндикти жакшы көрөт. Тоолордо жүрөт, топтошуп жүрөт, табигый чөптөрдө отошот. Анан аларды айдаш кыйын, чогултушта кыйын. Ошондуктан айдаганың 5 эчки деп коет. 5 эчки эки жакка тарап кетсе, аны чогултуш кыйын болот. Балким бирөө эчки айдап баратса керек, ошондуктан калса керек да. Билбейм, мен так эметип албайм. Потому что эчки койдон ылыйракпы или как? Ушундай мааниде, да? Я первый раз слышу. А эмнеге 5 эчки 5 кой эмес? Билбейт. Анысын билбейт экен. А эмнеге 5 эчки 5 койду айткан эмес? 5 эчки дегени эчкини ышкырып кайтарат да. Эми ритмге туура келип калган болсо керек. Жок, бул сөздүн эмесине тууралуу да, лексиконуна тууралуу 5 эчки деп, айдаганын 5 эчки, 5 кой, 5 уй деп айтпайт. Айдаганы 5 эчки. Эми бул мал чарбачылыгы менен жан сактап, мал менен кесип кылган адамдарга 5 эчки деген бул аз дүнүө, мүлк, мал деген сөз да. Бай эмес. Кыргыздын сезими менен кыргыздын жашоо шартынан келип чыккан макала да. Себеби дегенде мындай да, адам кыргыздар элди, адамды малы аркылуу баалайт да, мисалы 5 эчкиси бар жарды киши. Анан 500 кою бар байда, туурабы? Анан ошо 5 эчкиси болсо да кайгысы жок, ышкырыгы таш жарып жүрөт деген маани өтт да. Бул кедейликтин
алсыздыктын бирок ошондой болсо дагы ал мындай басынбай жүргөн адамды айтат да. Мисалы кээстер айтып коет го, байкуш ал эч нерсеси жок эле жүрөт, бирок тыш тимеле ышкырыгы таш жарат деп коет го. Анан кээ бир адамдар өзүнүн ошол мүмкүнчүлүгүнө карата иш кылбай, өтө чоң максаттарды, чоң иштерди алдына коюп алышат дагы, анан аткара албай калышат да. Анан ошол учурда айткан, байкуш айдаганы 5 эчки, ышкырыгы таш жарат деп. Анан эми бул ышкырыгы таш жарып атканы иштеген иши аз, же болбосо мындай колунан келе турган иштери, мүмкүнчүлүгү аз, бирок сүйлөгөнү күчтүү. Деле сөзү сөйөктөн өткөн, сөз менен иштин баарын иштеп кыйратып салган кишилер жолугат да. Ошолорго карата айтылганда, демек колуңан келе турган ишке бар, колуңан келе турган ишти иште. Антпесең ал аткарылбай калып, эл алдында уят болуп калышың мүмкүн деген маани туюндурат. Азыр биз мисалы сен популистсиң дейбиз саясатчыларды. Алар бизди тоготуп деле койбойт, кээде уялбай эле ооба мен популистмин деп деле коюшат. Ал эми айдаганың 5 эчки, ышкырыгың таш жарат деп ошого макал менен айтсаң, ал ойлойт, мен баймын, эмнеге 5 эчки болуш керек. А мен баймын да депчи. Бирок анын жан дүйнөсү жарды. Жан дүйнөсү жарды. Руханий азык албаган, ата бабанын нарк наслин кармабаган, улуу философиялык улуулардын улуу сөзүн укпаган адамдар ошондой жеңил баалап, жеңил ойлойт. Айдаганың 5 эчки, ышкырыгың таш жарат десек, бул макалга үндөш макалдар биринен өтүп бири көрүктүү, биринен өтүп бири таамай. Буга үндөш макалдардан өзү аттан түшсө да, буту зөңгүдөн түшпөйт деген маани. Жылкыңа чене ышкыр деген сөз беле. Жылкычы, жылкыңа карап ышкырчы деп. Өзүңөр билесиңер. Айдаган жылкы сарык болсо, тойту жок болсо, анан сүйлөгөн асмандан болсо, ошондой жылкычы, жылкыңа карап ышкырчы дейт. Арык жылкы, орлуу жылкы чуркабайт жакшы, жорук эмес, асмандан сүйлөйт. Жуурканыңа карап бутуңду сун деген кеп бар да. Куруу челек катуу дүңкүлдөйт дегендей нерсе да. Жылкыңа карап ышкыр, мурдуңа карап бышкыр деп коет. Ошонун бир түрү. Кээ бир бул баягы колунан кокон иш келбей туруп, асманды сүйлөгөн бир кирбезденген жаштар болот, жигит кыздар болот, ошолор жөнүндө айтылат да. Колунан бир жаратылуу иш келбейт, бирок калгандарынын баарына сынтагат. Бүткөн иши сынчы көп деп баягы башка кишилерге мактанат, ошондой бир кербезденгендер жөнүндө. Элдик макал лакаптар кичине өтмө мааниде, кыйыр мааниде какшык кошуп айтылганында байкайбыз да. Айрым түшүнбөгөн адамдарга мындай тике түз айтпай, айтсаң түшүнбөй, анан кичине кыйтып да айтышкан. Айта турган ойду түз айтпастан, кыйытып, сөздүн төркүнүн бир эле макал менен айтып коюу элибизге өзгөчө мүнөздүү. Элдик макалдарды эп колдонуп, сөзүбүздүн көркү